Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин чек ара кызматы интернетте тарап жаткан кыргызстандык чек арачылар тажикстандык окуучуларды сабады деген маалымат чындыкка дал келбей турганын билдирди. Мекеме буга байланыштуу 28 апрелде билдирүү таратып, мындай маалымат чыккандан кийин эки өлкөнүн чек ара маселелери боюнча өкүлдөрү телефондон сүйлөшкөнүн, тажик тарап окуучулары кармалган же сабалган окуя болбогонун расмий түрдө билдиргенин маалымдады. Чек арачылар окуучулар тууралуу маалымат фейк экенин белгилешти. Тажикстандын Исфара шаарынын бийлик өкүлдөрү Фарух анклавында жашаган эки өспүрүмдү кыргызстандык чек арачылар кармап суракка алганын билдиргенин Азаттыктын тажик кызматы 27 апрелде жазып чыккан. Маалыматта 8 класста окуган эки окуучуну 25 апрелде мал жайып жүргөн жеринен кыргыз чек арачылары кармап, уруп согуп суракка алышканы айтылган. Буга чейин Лейлек районунда 19-21 жаштагы кыргызстандык жигиттер 24 апрелге караган түнү чек арага жакын аймакта үй салып жаткан жеринен дайынсыз жоголгон. Эки жаранды 24 апрелде кечке жуук Тажикстандын күч кызматтары алып кеткени маалым болуп, эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн кийин бошотулган. Кече 27 апрелде Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Орусиянын аймагында кармалган кыргыз жараны Эсен Мажитовдун укугун коргоого чакырган жарандык уюмдардын лидерлери жана активисттер менен жолугушту. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Жолугушуунун жүрүшүндө министр Казакбаев макулдашууга ылайык Эсен Мажитовго көрсөтүлүп жаткан эки тараптуу жана көп тараптуу консулдук укуктук жардамдар тууралуу маалымат берди. Кыргызстандын Москвадагы элчилиги Орусиянын Тышкы иштер министрине кыргыз жаранына ачылган иштин толук ар тараптуу адилет каралышын расмий кайрылуу жасаган. Белгилей кетсек, Баткен районунун Көкташ айылынын тургуну Эсен Мажитовду 18 апрелде Нижний Новгород шаарынын аэропортунан Орусиянын күч органдары кармап кеткен. Туугандарынын айтымында, тажик бийлиги былтыр 8 майда чек арада болгон чыр боюнча иш козгоп, башаламандык уюштурууга шектүү катары Эсен Мажитовго издөө жарыялаган. Бүгүн 28 апрелдеги Жогорку кеңештин жыйынында депутаттар саламаттык сактоо тармагындагы бир катар көйгөйлөрдү кароо, өлкөдөгү эпидемиологиялык абал жана даярдыктар боюнча саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министри Алымкадыр Бейшеналиевдин жыйынга келип маалымат берүүсүн талап кылышты. Буга чейин Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетинин мүчөлөрү Бейшеналиевди кызматтан алуу тууралуу Жогорку кеңештин 28 апрелдеги жалпы жыйынында сунуш киргизмей болушкан. Бирок комитеттин чечими бүгүнкү Жогорку кеңештин күн тартибине киргизилген эмес. Бул сунуш өткөн аптада да ушул комитетте көтөрүлгөн. Депутаттар Бейшеналиевдин коронавирусту коргошун менен дарылоо тууралуу билдирүүлөрү кызмат ордуна ылайык келбейт деп өкмөткө сунуш жолдошкон. 16 апрелде Алымкадыр Бейшеналиев брифинг өткөрүп, коронавируска каршы дарылооду коргошун деп аталган чөптүн тамырын колдонуп жатканын айтып чыккан. Ал журналисттердин алдында бул чөптүн тундурмасын ичип, анын зыянсыз экенин белгилеген. Президент экөө кайнатманы даярдап жатканын, дарыгерлерди чакырып, аларга дарылоону үйрөтүп жатканын кошумчалаган. Жолукчан кыздардын жалпы мектептен билим алуу маселеси Жогорку кеңеште көтөрүлдү. 28 апрелде парламенттин жалпы жыйынында депутат Айбек Осмонов Ош облусунун Кара Суу районунда көйгөй жаралганын айтып, тийиштүү мекемелердин бул боюнча маалыматын угууну сунуш кылды. Кара Суу районунда мектептерге жолукчан окуучу кыздарыбызды киргизбей жатышат. Жер-жерлерде ушундай көбөйүп жатат. Ошого билим берүү жана ички иштер министрликтерин чакырып, эмне үчүн киргизбей жатканын сурабайлыбы? Бул коомубузда абдан көйгөйлүү маселе болуп баратат. Парламент төрагасы депутаттар сунуш кылган маселелердин баары тийиштүү комитет аркылуу каралгандан кийин сөзсүз жалпы жыйындын күн тартибине киргизилерин айтты. Кыргызстанда ар бир мектептин уставына ылайык бирдиктүү форма кийүү талабы бар. 27 апрелде интернетте Кара Суудагы мектептердин бирине жолук салынган окуучу кыздар окууга жолугун чечип кирип жатканы тууралуу видео тараган. Каржы полициясынын генерал-майору Сыймык Жапыкеев кызматтан кетүүгө арыз жазганын кабарлады. Ал бүгүн 28 апрелде Ысык Көл облусунун прокурору кызматтан кетүүгө арыз жазган. Жапыкеев ага карата эч кандай кысым болбогонун, кызматтан ден соолугуна көбүрөөк убакыт бөлүү үчүн кетип жатканын айтты. Ошондой эле оппозицияга барууну көздөбөй жатканын, себеби саясатчы эмес экенин билдирди. Эскерте кетсек, Сыймык Жапыкеев өткөн жылдын 17 октябрында экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасы болуп дайындалган. Ал эми аталган кызматтан ушул жылдын 5 мартында кеткен. Ушул эле күнү аталган кызматта жоюлган. Жапыкеевке кызматтагы жетишкендиктери үчүн генерал-майор аскердик чини да ыйгарылган. Ал Ысык Көл облусунун прокурору болуп үстүбүздөгү жылдын 30 мартында дайындалган. Пава менен кызматташып келет.
Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба программасынын Жашыл климаттык фонду Кыргызстанга $50 миллион грант берүү тууралуу чечимен кабыл алган. Мунун $22 миллион айыл чарбага жумшалат. Калганы климаттын өзгөрүшүнө, айлана чөйрөнү коргоого жана энергетика тармагына коротулат. Бирок бул грантты алууга кыргыз өкмөтү жетиштүү аракет кылбай жатат. Мындай маалыматты парламент депутаты Нурбек Алимбеков бүгүн 28 апрелде жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Мен айыл чарба министрине, тышкы иштер министри Руслан Казакбаевке жана экономика жана каржы министрлигине байланыштым. Документте юридикалык маселелер бар экен, аны чече албай жатышат. Эгер юристтер коркуп жатышса, анда саясий чечим кабыл алып берели, деди депутат. Аталган грантты алуу үчүн Кыргызстан Бириккен Улуттар уюмуна макулдугун 30 апрелге чейин бериши керек. Маалыматка ылайык, Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстан ушул программанын алкагында $100 миллион өлчөмүндөгү гранттарды алышкан. Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов Түштүк Кореянын Кыргызстандагы элчиси Хатаюк жана Кореянын эл аралык кызматташтык агенттигинин өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Ли Жоңсу менен жолугушту. Тараптар эки тараптуу мамилелердин, парламенттер аралык диалогтун мындан аркы өнүгүшү, ошондой эле Кореянын улуттук ассамблеясынын төрагасы Пак Бён Соктун Кыргызстанга жасаган расмий иш сапарында кол коюлган келишимдерди ишке ашыруу боюнча пикир алмашылышты. Төрага Кореяга экологиялык жактан таза айыл чарба өндүмдөрүн, анын ичинде балды, кургатылган мөмөлөрдү жеткирүү, шайлоо системасын реформалоонун алкагында автоматтык эсептөө урналарын камсыздоо программасын жакшыртуу, санариптик парламент долбоорун ишке ашыруу тууралуу сөз кылды. Ошондой эле кызматташтык планын иштеп чыгуу үчүн жумушчу топ түзүүнү сунуштады. Өз кезегинде Түштүк Кореянын элчиси жогоруда аталган долбоорлорду ишке ашырууга даярдыгын билдирди.